Окуя 29 апрелде Алай районунун Корул айыл өкмөтүнүн Тогуз булак айылында болгон. Анда Нокат районунун Кулатов айылынын 24 жаштагы кулагы жакшы укпаган 3 тургуну Орозо айына карата календар сатуу үчүн барышкан. Ал жерден жергиликтүү тургундар телефондон туура эмес маалымат окуп, аларды бала уурдамак болгонсуңар деп айыптап, суракка алып, видеого тартып, аны социалдык тармактарга да таратышкан. Андан кийин бир нече киши 3 жигитти күч колдонуп тепкиге алышкан. Орозо календарын сатканы барышкан булар. Анан ошо түшүнбөстүк болуп уруп коюшканда балдар. Анан булар айтып келген эмес бизге. 29 апрелде урушкан, биз 3 майда билдик, өздөрү интернетке таркатып, анан укук органдарга барып арыз жазып, арыз жаздык. Анан ошо ургандар бүт өз жазаларын алышты. Анан мына улуу Орозо айында турабыз. Ошого кечиришип, бүгүн жараштык. Сіздерден сұраныч, айнайын мүмкіншіліктегі малдары сіздерден кешірім тұрам. Біз просто оқпағын білгілі үшін ғана жауап алдық. Кешегіле бізде. Алайдын Корул айылынын тургундары бул окуя түшүнбөстүктөн келип чыкканын жана WhatsApp'тан келген туура эмес маалыматтын айынан болгонун айтышууда. Ошондой эле тепкиге кабылып, мүмкүнчүлүгү чектелген 3 жигиттин дарыланууга кеткен чыгымдарын толук төлөп беришкен. Айылда ошондой айыл эмес, биз Кыргызстан боюнча. Анан бул мүмкүнчүлүгү чектелбеген балдардан кечирим сурап, жарашууга аракет кылып, мына жарашып отурабыз азыр. Баары жакшы, Кудай буйруса баары бүттү. Ошо. Ал WhatsApp'тан кандай максатка таратканын билбейм мен. WhatsApp'тан келип калды, бала урдуп атат, бала урдуганга шектүү деген эмелер менен маалыматтар менен келди. Биз ошол аркылуу ошону көрүп калып эле мен тосконмун да. Андан башка эчтеме болгон деле эмес. Ошо. Бул балдар Кара Соодагы угусу начар балдар мектебинде тарбияланышкан. Окууну бүткөн соң аларга иш жок, көбүнчө соода садык менен алектенишет. Бирөөсү 2007 жылы бүткөн экен, бирөөсү 2011 жылы, бирөөсү 2013 жылы бүткөн балдар. Анан мектепте окуп жүргөндө бул балдар мындай интернаттын балдарын билесиңер, 6 жашынан барып 16 жашка чейин интернатта болгон үчүн биздин өзүбүздүн балдардай болуп калат да. Анан бири-бири менен аябай ынтымактуу болушат, бир туугандай. Чоң класстын балдары кичинекей класстын мектепти бүтүп кеткенде деле бири-бирин поддержка алып жашап жүрүшөт го. Ошондой аябай бири-бирине ынтымактуу болушат булар. Анан мектепте окуп жүргөндө мына ушул 3 таяк жеген баланын үчөө тең жакшы балдар эле. Ыйык Рамазан айында эки тарап бир пикирге келишип, жабырлануучу тарап доо арызы жок экенин билдирди. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Жакшы болду ошо. Ооба. Тургунду Корул айыл өкмөтүнүн тургуну Омурзаков Алмазбек. Биз ушул тажия болуп аткан жерде телефондон келди, ошо бала уурдап аткан деп жалган маалымат келгенден биз эмеге бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кармалып калдык. Биз ушул так маалымат бербеген болгонубуз үчүн биз булардан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардан туура менен кечирим турам. Сіздерден сұраныч, айнайын мүмкүнчүлүгү балдары сіздерден кечирим турам. Биз просто окпагын билгиле үчүн гана жауап алдык. Кечегеле бизде. Кыргыз элинен ошол ата-энелердин мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын атынан ошол биз кечирим сурайбыз. Жалган маалымат болгон үчүн ушундай болуп ишке кабылып калдык. Бизге ушундай мурунку күндөрү башка маалымат келип, ушундай жалган маалымат келип түшкөн. Биз ошого алданып, булардын бирөөсү сүйлөйт деген, булардын бирөөсү сүйлөйт экен деп келген. Ошо тетирин эмеге чейин ушундай окуя болду, биз алданып эмеге тетирин маалыматка алданып. Şu baldardan keçirim kurayız, ata-энелеринен балдардан. Кайсыл жерде болду? Кайсыл айылда? Корул айыл өкмөтүндө. Алай районунда, Корул айыл өкмөтүндө. Кайсыл айылда? Корул айыл өкмөтүндө. Корул айыл өкмөтү, Корул айылында. Тогуз булак айылында. Тоғызбак, Бапи Ибраим. Ошол райондун бир айыл өкмөтүндө ушундай болгон экен. Бала уурдалып, ушундай шектүү болуп кармалышкан экен. Ошондон биз булардын көрүп алып эле эмоцияга алдырып, ошо кармадык да. Биз түшүнбөй эме кылып калдык. Түшүнбөстүк болуп калды да.
Мурда ошондой иштер болгон да. Ооба, иштер болгон. Бул иштер болгон ошо. Бала урдалган экен. Телефонго келип аткан ушундай Будалык айыл өкмөтүндө ошо биздин угушубуз боюнча Будалык айыл өкмөтүндө болгон экен да. Районудан да келген тараган. Анан ошого ишенип биз тындап эле бала урдап аткан турбайбы деп Аларда тараткан балалар алар да тараткан. Анан бизге дагы ошо жалган маалымат келип калды да. Кулатов айыл өкмөтү. Кулатов айыл өкмөтүнүн тургуну экен. Не болду айтып бериш. 1 апрелдин 27 күнү досум Актилек экөөбүз Алайга бардык эле. Биринчи күнү иштеп, кайра келип гостиницада жаттык. Экинчи күнү 28 күнү дагы кайра машина менен сода алган айылга бардык. Иштеп, анан кичине күн өткөндөн кийин бир көчөдө айдап кетип атсам, көчөдө 10 чакты кичинекей балдар ойноп аткан экен. Ойноп жүрүшкөн экен эле. Машина менен өтүп кетип атсам, таш менен машинаны атып урушту. Анан мен машинадан түшүп, машинаны аркага айдап келип туруп, машинадан түшүп, анан кийин балдарды таш атпагыла десем, нар жактан бир киши келеткан экен, ошол кишиге жолугуп, учурашып ал киши менен, мына балдар таш менен машинаны уруп атат, айнеги сынып калса эмне болот, урушуп коюңузчу деп ошол кишиге түшүндүрүп, мүмкүн болушунча. Анан кийин жакшы калыңыз, рахмат сизге деп туруп, кайра кеттим дейт. Барып, анан кеч болуп калды эле, саат 7-лер болуп калды эле, анан Актилекке барып, иш бүттү, кетелиби деп ошентип айтсам, сен кичине күтүп тур, мен дагы сода кылып алайын деп ошентип эле, мен машинада отуруп, телефон чукуп отурсам, баягы мен учурашып, балдарга түшүндүрүп коюңузчу деген киши менин алдыма келди. Келип анан айнегимди такылдатты дейт. Мен эмне отурасың деди эле, кагазды баягы сода кылганда мен дүлөй баламын, ушул календарды алып койсоңуз, сизге чоң рахмат, мен сүйлөй албайм, чымчыктардын сайраганын да укпайм, энемин дагы үнүн уккан эмесмин деген жазуусу бар кагазды көрсөтсө, алып окуп туруп чөнтөгүнө бүктөп салып койду дейт. Анан мени кара деп туруп, мени сүрөткө тартты, анан машинамдын номурун сүрөткө тартты дейт. Анан эмне тартып атасың буну сүрөткө десем, болду, наракат тур деп туруп ошентип анан өзүнчө сүйлөп туруп, анан кийин кетип калды, мен түшүнгөн жокмун дейт. Унчукпай эле отуруп кала бердим. 10 мүнөт өткөндөн кийин Актилек келди, анан Актилек менен сүйлөшүп, ушундай мени машинаны мени сүрөткө тартып ушинтип кеттим, эмнеге ондой кылды түшүнбөдүм деп, анан кайрадан гостиницага кете бердик экөөбүз. Барып, эртеси күнү дагы иштегени келдик дейт. Ошол эле жерге иштегени келе жатсак, бир кара машина алдыбыздан келип, алдыбыздан тосту машинаны. Тосту эле мен машинаны токтоттум. Токтотсом, келип сүйлөп эле машинанын алдына келип туруп, токтоп эле сүйлөп, мындай келип эле телефондогу сүрөттү мына дагы көрсөттү дейт. Анан өзүмдүн сүрөтүмдү көрсөтүп, мен шок болуп калдым дейт. Анан силер мындай балдарды урдаганы келип жүрөсүңөр деп ошентип мага түшүндүрдү. Анан мен чөнтөгүмдө дүлөй экенимди тастыктаган кагазымды көрсөтүп мынтсем, ону карабастан эле телефон чалып, адамдарды звонок кылып чакырып берди дейт. Анан адамдар машина менен келди, жөө келишти, ошентип чогулуп келишти. Анан машинадан түшкөн балдар келип бизди тепкилеп уруп киришти. Машинанын документтерин, телефондорубузду алып койду биздин. Бизди Алайга беттештирген алып барганда дейт, ошол бизди сүрөткө тартып, айылга таркаткан бала келди дейт. Анан ушул жалгыз сен бардык тополоңду сен баштадың, сен камалышың керек эле деп биз айттык эле, ошол боюнча жоголуп кетти ошол бала. Бир дагы биздин алдыбызга келген жок. Каяк экенин. Эгерде ошол ички иштер органынан ошол кишини биздин алдыбызга алып келип, элдин алдында бизди элге ушундай таркаткан үчүн элдин алдында келип бизден кечирим сураса, биз кичине өзүбүздү мындай сезип калат элек. Ошол эгерде ошол бала сүрөткө тартып, WhatsApp'тан таркатпаганда бизди дейт, мына бизден азыр кечирим сурап отурган адамдар мындай ишке туш болушпайт эле. Биз буларды дагы түшүнүп атабыз, бирок ошол бала жазасын алыш керек эле дейт. Мен ошону каалайт элем, ушул күнгө чейин келдим. Азыр деле каалап атат экен жазасын алып. Азыр деле каалап атат экен ошо.
ошол боюнча айтып кетейин эже. Ал кишини биз тынбай барып атабыз. Орган кызматкерлери да барышты. Ал жок балада үй кандай десем мүмкүн үй шартында вообще эме шарты жок да ал кишининчи. Үйүнө барса, үйүндө деле нормальный ичип жегенге тамагы деле жок окшойт. Үйүндө деле түнөбөйт. Биз тынбай барып атабыз, жок ошо кайсы. Биз деле ошону каалап атабыз. Бул каалаган нерсени биз деле каалап атабыз. Биз анын айынан биз да запкы жеп отурбайбызбы? Биз деле булар каалаган нерсени биз деле каалап, биз деле тартыбыз келет, бирок ал жок болуп атат да. Өзү кыйналып жүргөн киши алчы. Бала чака деген жокпу? Бала чакасы бар, ал кичинекей да, көп мындай. Ошол үйдө жашайбы бала чакасы? Бала чакасы үйүндө жашайт, бирок үйүнө келбейт да. Кыскасы келбейт. Кыйналып. Ал жайлоого чыгып кетсе каяктан? Жазасын албетте алат. Ооба. Жазасын алат эч. Арапбай Улубек Анда жиынтык сатып атат? Мына дагы бир сөз айтып коеюн. Эмне айтайын деп атасың? Неме деп атат? Тотоп берейин. Баягы бизди сүрөткө тартып, ушулар бала уруу дегендер дейт. Өзү жок болгон болсо анын ата энеси бардыр эле, ошолорду алып келип сурап каякта экенин алып тапса болот эле. Майли эми ону бул жака коюп турайлы. Эмнени айтайын деп атасың? Биз дейт мектепти бүткөндөн кийин окуу жайга окугубуз келет. Андай окуу жайлар жок. Иштейин десең эч жерде иш жок. Иш сурап барсаң биз сүйлөгөнүбүзгө тили барлар түшүнбөйт. Анан үйдө отурушка туура келет. Пенсиябыз болсо аябай аз. Каяка барып иштешти билбейсиң, окуйын десең окуу жайы жок. Анан өзүбүз ушундай иштерди ойлоп таап, ушинтип соода кылып, бала чакабызды багабыз. Мен кайсыл ишти болсо дагы жасаганга менин мүмкүнчүлүгүм бар дейт, бирок иштейин деп барсам, тили бар адамдар менин сүйлөгөнүмө түшүнбөйт, алар мага сүйлөсө мен түшүнбөймүн дейт. Биз мүмкүнчүлүгү чектелгендер каяка барып иштешибиз керек. Эгер соода кылбасак, биз каяка барып иштешибиз керек. Мен Таштемир уулу Нуржигиттин апасы боломун. Ошо Алай районуна барып орозо календарын сатканы барышкан булар. Анан ошо түшүнбөстүк болуп уруп коюшкан да балдар. Анан булар айтып келген эмес бизге. 29 апрелде урушкан, биз 3 майда билдик, өздөрү интернетке таркатып, анан укук органдарына барып арыз жазып, арыз жаздык. Анан ошо ургандар бүт өз жазаларын алышты. Анан мына улуу орозо айында турабыз. Ошого кечиришип, бүгүн жараштык. Эч кандай доомуздар жок. Эч кандай дообуз жок. Эми ал жагын Алла өзү жазасын берсин. Албетте бизге түшүнбөгөндөр көпчүлүгү айтып атышат, эмне үчүн мүмкүнчүлүгү чектелбеген балдарды уруп, токмокко алып, неге анттыңар депчи. Айылда ошондой айыл эмес, биз Кыргызстан боюнча. Анан бул мүмкүнчүлүгү чектелбеген балдардан кечирим сурап, жарашууга аракет кылып, мына жарашып отурабыз азыр. Баары жакшы, Кудай буйруса баары бүттү. Ошо. Анан азыр ал жактан эч кандай доосу жок да сизде? Доосу толугу менен бүттү. Эч кандай арыздооматы жок, баары бүттү. Анан жана эмне максатта тараткан баягы WhatsApp'танчы? Ал WhatsApp'тан кандай максатка таратканын билбейм мен. WhatsApp'тан келип калды, бала урдуп атат, бала урдуганга шектүү деген эмелер менен маалыматтар менен келди. Биз ошол аркылуу ошону көрүп калып эле мен тосконмун да. Андан башка эчтеме болгон деле эмес. Ошо. Сиз машинаны тоскон? Машинаны тоскон. Өйтат деген түшүнүктө ушундай ур токмок алып иришкен экен. Ошолорун айтышып, күнөөлөрүн мойнуна алып, ата энесинин алдынан, балдардын алдынан кайра кечирим сурашты. Ошол кечирим сурашып, анан бул балдардын
больницага жатышты, 10 күндөн больницага жаткан чыгымдарын толук төлөп беришти. Кеткен чыгымдарын, дары дармектерин төлөп беришип, ата энелеринен дагы ошол балдарына кеткен расходторун дагы төлөп бардыгын. Анан кийин элдешишти. Бул ошол ата энелер өздөрү мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды багып, ошол төрөлгөндөн ушул күнгө чейин үйдөгү 5 баласы болсо 4-өө бир тең, мүмкүнчүлүгү чектелген баласы бир тең болуп, буларды кантип багып өстүргөн ата эне катары жакшы билген үчүн ушул балдарды ур токмокко алган балдардын арасында дагы бир семья ушундай үйүндө биринчи группадагы мүмкүнчүлүгү чектелген 3 бир тууганы бар экен. Ошол балдардын акыбалын көрүп, энелик мерими менен кечиришти окшойт балдардын. Ошо кечиришип, Орозонун күнүндө кечирдик, балдарыбыз жакшы болуп калды. Кудайга шүгүр, бир жери сынып же бир жери неме болгон жок эмес. Секин барып жакшы болуп калса керек. Мындан биягын дагы өзүбүз көзөмөлдөп турабыз. Биз ушундай бири-бирибизди Орозонун күнүндө деп, ошол мусулман адам экенбиз, бири-бирибизди кечирели деп кечириш. Vergilerden çakırsınca var demek koşmasın ha. Şurada koş koyuyorlar. Көрүшүп коюңуздар, өзүңүздөр эле ачык кол. Наоборот, неме кылсак кайра. Size geçirim sırağına internetke jarıyalap, görgen bolsa, üçüncü çekilgen kızı okşop balдар өздөрүнүн мындай болуп калат. Эгерде кечирим сураган балдар көргөн болсо, биздерге жол сөз берип сөзсүз болду. Алыш мүмкүн. Ошол балдар. ülkelere Kuday'ın жаңылыштык болбосун, ынтымак болгула, ар дайым ушул ойноп күлүп достошуп, каалаган жерде чайлашып жүрө бергиле. Биз сурабыз ушу. Биз балдардан кеткенди кечирип койгула. Bize getirip sesleri geçiyoruz. Nereye getirip Булалык, ман булалык. Гоми. Сарабы сага да рахмат, ушунда отуруп. Мейли, эми болду. Allah gerekli rahmat. Beyninize reziller. Kança bilen ki, 10 kere öldü, şapkasına. Şöyle sakın, azat.